ОПГ же болбосо уюштурулган кылмыштуу топ менен кантип күрөшөсүз? Türmelerde жабыш керек. Bitti. ОПГ каякта? Түрмөдө тарбияланат да. ОПГ'нын мектеби каякта? Түрмөдө. Түрмө жабылыш керек. Кылмышкерлер кылмышын алыш керек, иштеш керек болду. Бүттү. Неге биз ал кылмышкерлерди багышыбыз керек? Түрмөгө камаш бул жазалоо эмес. Бизде ушундай түрмөгө камоону жазалоо деп эсептейт. Жок. Түрмөгө камоо бул коомдун оолак кармоо. Изоляция. Коомдун оолак кармадык, ал түрмөдө эми туу чокусуна чыккан ОПГ болду. Керек ушул бизге. Анын үй бүлөсүн биз коом багабыз. Биз багабыз. Ал түрмөдөн кылмышкер болуп чыкты. Чыккандан кийин коомго киришин да бир Кудай билет эми. Коомго да өчүгүү менен кирет эми. Мен отурганда тилер жыргабаттыңар деген. Адам жана мүдүрүлбөс туяк болбойт. Адам ката кетирет. Эгер ошол ката даражасына жараша жазасын алыш керек. Үй бүлөсүн өзү баксын. Коомдон чыкпасын. Тууган уруктары менен кошо жазалансын. Бүт тууган уругу кошо тартынан жазасын. Анан мен көрөм кылмыш кылганын. Түрмө кылмыштуулукту көбөйтөт. Жетимкана көп салынып атабы, жетимдер көбөйдү. Түрмөлөргө күчтөндүрдүкпү, кылмыш көбөйдү. Өзгөчө бул маселе дагы өзүнүн учурунда көтөрүлөр. Кылмыштуулук менен күрөшүүнүн бир эле жолу ушул. Түрмөлөрдү жабып, түрмөгө кимдер отурат? Түрмөгө чыккынчылар гана отуруш керек. Аларды коомдон бөлүш керек. Же колго түшкөн шпиондор отуруш керек. Алмашканга чейин аларды бир эле кармап турушубуз керек да. Калгандары кандай жазаланыш керек болду. Кайра коомдо жашасын. Коррупционерлерчи түрмөгө отуруш керекпи? Коррупционерлер иштеш керек. Экесе иштеш керек. Алар эмне кылды? Алар биринчиден жоопкерчиликти алган жок, анан тигинин ишин батыраак бүтүрүп берем деп акчасын алып алды. Мамлекеттик кызматкер жоопкерчилигин ала турган шартты түзүш керек. Жоопкерчиликти ала алган кызматкерге чоңураак жоопкерчиликти бериш керек. Анан мамлекет өзү ага жоопкерчилик системасын тургузган жок, анан ал бирөөнүн ишин акчага чечип берсе, коррупционер деп камайбызбы? Пара алган, мамлекеттик мүлктү уурдагандарды төлөтүш керек. Жана иштетиш керек. Вот кендерге барып иштетип коебуз.